Сіз айтып отпайсыз ба, компромисске келіп. Бұл жерде компромисс болбош керек. Садыр Нуркочоевич раз баштады, ақырына шығып қой болса, Ташиевтің, дайча айтқанда, бұлғанған көлөкөсү бұл кишиге тие берет. И коомдо күмөн бола берет. Демейт, экөө тең эмеде. Ошондуктан жанагы эмелерден баардыгы айтып атпай, экөө тең бирдей күнөөлүү деген ойду жүгүртүп ататтар да булар, мындайча айтканда. Себеби деген бул жанагындай болуп, президент билбей калды беле деген ойдо. Билбей калды беле, күмөн болуп турат да. Ошондуктан Садыр Нуркочоевич муну решительным образом эле, эгер муну неме боло турган болсо, жанагы эме айткандай, кадимкидей эле жесткий мералар принимать этип, бул киши уже кылмышты жасады, бүтүрдү, атайын жасады бул оор кылмышты, өзгөчө оор кылмыштан. Ошондуктан иш козгоп туруп эле мындайча айтканда акырына чыгарып коюш керек да. Бул биздин өлкөнүн мындай туруктуулугуна, стабилдүүлүккө таасир этпейби? Бул маселе дагы бар да. Да, наоборот, эгер ошону жасабаса, анда таасир этет, анда күчөп кетет. Бардыгычы. Шайлоого жакындаган сайын мунун баардыгы күчөп кетет. Анан кийин дагы мен бир нерсени айткым келет да. Ташиевдин сторонниктери, тарапташтары бардыгы Ташиев болбосо, муну коргоого эч ким калбай калат деген маанидеги мындай ойду жүгүртүп ататтар да, эми соцсеттер аркылуу. Бирок мен айтып койгум келет, мына Садыр Нуркочоев туура эмеге келди да, чечимге. Бир досумдан айрылган болсом, мен 7 миллион досум бар депчи. 7 миллион досторумдун кызыкчылыгы үчүн мен ушундай ишке бардым деп. Чынында эле эмени вообще бийликти биринчи очередь конституция, анан конституциядан чыккан мыйзамдар сактайт. Эгер ошол мыйзамдар баардыгы эгер сакталса, соблюдация этилсе, баардыгы ошол жетекчилиги менен ошол мыйзамдардын жетекчиликке алып туруп иш кыла турган болсо, ошондо анан кийин ошол бүт баардык коопсуздук сактайт. Рядовой гражданинден тартып, жарандан тартып президентке чейин. Ошондуктан бул кишини мындай мен айтып атпаймынбы, эгер коомдо туруктуулук болсун десе, бул киши бул ишти акырына чейин чыгарып коюш керек. Себеби деген, мына Ташиев сыртта жүргөндө, мисалы ошол эле Эдуну, ошол тарапташтарын караганда кандайдыр бир көргөзмөлөрүнү берип атканда, Ташиев келди эле, булар уже дем болуп, уже каршылык көргөзүп, бүт барды ошондой кылып атпайбы. Анан кийин жанагы уже соттор, жана башкалар дагы мындай эмен угуна, мыйзам талаасына кирип кетип аткандар, алып келгенден кийин уже кайрадан уже мындай күмөндөнүп калды, сомневаться этип калды. Чындап эле бул оңолуп атабызбы, же дагы булар биригип кете турган болсо, бүт баардыгыбыз жаман болобуз деген. Бул өзгөчө баягы саясатчылардын арасында деле кездешип атат да, кандай болуп кетет анан деп мындай тырмакчанын ичинде айтканда эки жээкке илең салаң болуп турган. Ошондой, мондой илең салаң кылбаш керек да. Жанагы дагы эле жанагы Субаналиев эмелер, жана Бекназаров айткандай кош бийлик болуп туруп калып атат да. Даже иштен кеткенден кийин. Себеби деген 5 жылдын ичинде Ташиев мен айтып атпаймынбы, бүт бар жок адамдарын коюп койгон да. Бүт бар жок адамдарын коюп койгон. Ошону менен ошол адамдар аркылуу узурпация кылып атат. Түшүнүп атасызбы? Мен муну мисалы бул жөн эле жалган жалаанын жаап атат деши мүмкүн. Бирок мен өзүмдүн ишимдин негизинде, менин башымдан өткөн негизинде далилдеп берем да. Ошолордун өздөрүнүн менин үстүмдөн иш козгоп документтердин негизинде далилдеп берем. Мынтип дагы коомчулук кабыл алышы мүмкүн да. Сиздин баягы Ташиевке болгон болбой эле ички таарынычыңыз аябагандай күчтүү. Анан ошондон улам дагы пендечилик кылып атат. Анда эмес, пендечиликтен мен биринчиден мындай мага жамандык кылган адамдардын баардыгын мен Кудайга тапшырып эле коёмун. Анан кийин алардан өч алам десең, просто өзүң эле кыйын болот. Түшүнүп атасызбы? Өзүңдүн эле нервиң кетип, өзүңдүн ден соолугуң кетип и так далее. Эмесе мени өч ала тургандай эле аябай жаман кылдылар. Мени не то что иш козгоп, еще мени сабап, аялымды да сабап. Мен фактически азыр инвалид болуп калдым да. Мени инвалид кылып коюштур. Мен бирок ошого карабай, азыр мен жөнүндө сөз жок. Мен өткөндө эмеге жанагы интервью берип атканда деле айткам, мына азыр мандатыңыз үчүн күрөшөт. Жок, мен мандат үчүн эмес, мен адилеттүүлүк үчүн күрөшүп атамын. Мен ошол мыйзамды сактагыла деп,
мыйзамдуулукту үчүн күрөшүп атам деп айтып атам да. Бүгүнкү күндө деле мен уже экинчи эмеге эле өтүп калдым. Себеби деген бул кылган менин үстүмдөн кылган иш бүт эле бардыгы менин эгер депутаттык макамым менен ушундай кылып аткандан кийин жөнөкөй адам вообще эле коргоосуз калып атпайбы. Понимаете? Закон буларды вообще эле коргобойт да. Вот коркунуч ошондо болуп атат. Мен ошого айтып атам. Бардыгыны мына азыр биринчи кадамы Садыр Нуркожоевдун биринчи кадамы досун иштен алды дагы баштады да. Бул башталышы эле, али түбүгө чыга элек. Ошондуктан бул башталышы акырындап жанагы Садыр Нуркожоевич президентибиз мындайча айтканда биздин коомду укук талаасынан чыгып кеткен коомду кайра укук талаага киргизгенге аракет кылып атат. Понимаете? Эгерде укук талаага кирбесе бардыгы, мен айтып атпайм, бүт барды парализация болот. Анан кийин элдин эмеси күндөн күнгө жаман боло берет, бүт бажыктар, башаламандыктар боло берет, закон бузуулар боло берет, коррупция ошондой эле кала берет, эч оңолбойт да. Ошондуктан улуу жанагы укук талаага киргизиш үчүн толугу менен бул ишти акырына чейин чыгарып коюш керек. Мындайча айтканда точка коюш керек да. Точка койбосо анда жанагы коом эки бөлүнүп тура берет. Баягы Ташиевдин адамдары ошол тарап болуп турат, а вдруг бул алып калат деп. И ошентип коомду экиге бөлүп туруп, ошол эки бөлүк сыныгы мындайча айтканда тереңдеп кете берет. Ошондуктан эгер бул президент эгер Садыр Нуркожоевич эгер мындай чечкиндүү кадамдарга бара турган болсо, анда Ташиевден баары да кетет. Бирок ошол эле учурда компроматтардын бир согушу тырмакчанын ичинде алганда аябагандай күчтүү болуп кетиши мүмкүн, бул коомду ой өтөр ажыратып ийиши мүмкүн деген дагы пикирлер бар. Демек, муну жана сиз айткан негизде жолго салса болот экен да. Конечно, андан коркпош керек. Аны буга мындай да, эгер бул ушинтип мындай асылган бойдон тура бере турган болсо, мындай же нары эмес же бери болсо, анда күчөй берет бул. Понимаете, компроматтар да күчөй берет, бири-бирине шантаж да күчөй берет, ошентип отуруп, коом экиге бөлүнөт, жакшылыкка алып келбейт бул. А эгерде жанагы решительный кадамдарды айта турган болсо, ала турган болсо, азыр эми бирден бири эле чыгып атпайбы. Мисалы, башында бүт бардыгы арыз берип 700 киши деп сразу эле бир 2-3 күндө бир жума 700гө жакын арыз берди да, эмен Ташиевдин кылгандарын үстүнөн. Бүгүнкү күндө токтоп калды да. Адамдар да андай күмөнсүрөп калды да. Бул действительно бул реформа болуп атабы, оттепель болуп атабы, же жөн эле бул оюмбу деген ойго келип атат да.